Balamdın uyunu bütürüp anam tüp kelip oturanlarga rahmat baldarım. Баткен аймагында 35 үй бүлө жаңы конуштарына көчүп киришти. Үйлөрдүн ачкычын президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев тапшырды. Андан сырткары өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан үй ээлерине 100 000 сомдон акчалай белек берилди. Каныбек Туманбаев курулушу бүткөн ар бир үйгө кирип, сапатын көрүп, жашоочулардан куруучуларга карата арыз доосу бар жоктугун сурады. Бардык нерсе ачык айкын. То есть кандай курулду, кандай качествода курулду, бир туура эмес салынып калдыбы же сиздин бүгүнкү күндөгү жанагыңызга туура келбей калдыбы, ачык айтыңыз. Нөлдөн баштап бирге болдум ушу балдар менен. Жакшы, эч немеси жок. Менин бактым ауыр ушу балдар туш келди. Бирдекени жашырганам жок, алдаганам жок, бардык жокту туура аткарды. Позиция мындай да, иш менен көрсөтүү да. Ошон үчүн биз ордуна чакырганбыз, мына келгиле, үйдү көргүлө. Азыр силер коомчулукка жарыяладыңар. 20 жаштагы бала коомчулук жүрөт. 20 жаштагы бала ушул акчаны алып алдым деп. Бирок чындык башка жакта жатат. Мына чындыкты силер көрүп атасыңар. Силер айтып атасыңар, азыр документтерди көрсөтүп, башында айтканда депчи. Башында ушул көрсөтсөңүз, бирок эки тарапты ойлоп, андан кийин чыгарыш керек да. Бул курулуп жаткан үйлөрдүн айланасында тараган ар кандай маалыматтарга жеринде айтылган жооптор. Буга чейин Спутник Кыргызстан агенттиги кан төгүлгөн Өрүкзардагы көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев туурабы деген аталышта иликтөө жасаган. Иликтөөдөгү маалыматтар жалган, негизсиз экендигин далилдеп, президенттин маалымат кызматы журналисттерге жеринде түшүндүрүү иштерин алып барды. Каныбек Туманбаев өзүнө карата айтылган маалыматтар негизсиз экендигин айтып, Аманат Курулуш Инвест компаниясына эч кандай тиешеси жоктугун кошумчалады. Элди дүрбөлөңгө салып, 20 жаштагы балага 1 миллиард канча акчаны которуп коюптур деп. 4-июль 2022 жыл экен. Мына ушул Аманаттын жетекчиси. 2022. Көрүп алыңыздар. Кечеги учурда эле берип, тендер учурунда берип койду деп. Эми тендерге токтойлу. Мындан сырткары курулуш жоопкерчилигин алган Аманат Курулуш Инвест компаниясы да буга чейинки нааразычылыктар боюнча суроолорго жооп берди. Иликтөөдөгү компанияга 20 жаштагы жаран ээлик кылат деген маалыматты төгүндөп, жетекчиси Камбаров аталган компанияны 2022 жылдын 4-июнунда эле өткөрүп алганы маалым болду. Бул жаатта далилдүү фактылар, документтер бар. Мындан сырткары үйлөрдүн баары өз мөөнөтүндө бүтпөгөндүгүнүн себебин түшүндүрдү. Чоң объемдо материал жетишсиз болду. Экинчи очередте күндүн суугу, үчүнчү очередте коопсуздук. Ушуларды таап, анан материал таап бүтүргөнчө бир ай созулуп кетти да. Ар эмени чыгарып бербейчи. Паниканы, башканы, провокацияларды уюштура бербей, бир аз сабыр кылып турсак, бардык жумуштар бүтөт да. Бул жерде оңой болгон жок да, ушунча эмгек да бул жердечи. Бардыгы бизге окшоп эмгектенди. Ошолордо айтылган провокациялардагы бардыгы келип бизге тиет экен да. Стройкада биринчи күн эмеспиз. Фирманы бул дополнительный кылып алганбыз, потому что биздин дагы жумуштарыбыз бар. Ошого алганбыз. Бирок тилекке каршы биз бул событиялар болгондон кийин уже на стороне не смогли остаться. Биз чисто өзүбүздүн гражданский позициябыз менен, өз калуу тилегибиз менен мамлекетибизге бир тоже биздин деле жарап калайлы, пайдабыз тийсин деп өз чын жүрөктөрүн ошого бакабыз. Жеринде айтылган бул сыяктуу маалыматтардан соң Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жарыялаган иликтөөдөгү маалыматтар негизсиз болуп чыкты. Агалайык аталган агенттиктин шеф-редактору Эркен Алымбеков видео кайрылуу аркылуу мурдагы иликтөөсүн төгүндөп кечирим сурады. Меня зовут Эркен Алымбеков. Я шеф-редактор информационного агентства «Спутник Кыргызстан». Менин атым Эркен Акылбеков. Спутник сайтынын башкы редактору болом. Бул кайрылууну унаада тартып жатканым үчүн кечирим сураймын. Мен азыр эле Дайырбек Орунбеков жасаган кайрылууну көрдүм. Биздин кабарчы Элеман Карымшаков жасаган иликтөөнү жалган маалымат тараткандыгы үчүн кечирим сурасын дептир. Менин оюмча, мен кечирим сурасам туура болот го. Анткени Элемандын жасаган иликтөөсү боюнча мен баарын билгенмин. Ал иликтөөнү текшерүүмдөн кийин чыккан. Ошондуктан мен кечирим сураймын. Еще раз приношу свои извинения.
Бүгүнкү күндө жашаганга жалпысынан 75 турак жай берилди. 2 жумадан кийин дагы 25 үй даяр болот. Компания жетекчилиги март айында 420 үй толугу менен бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылаарын айтты. Эске салсак, өткөн жылдын сентябрь айында чек ара чырында 420 турак жай толугу менен талкаланып, өрттөлгөн. Бийлик ал үйлөрдү башынан курууга тендер жарыялаган. Ага 7 компания катышып, Аманат Курулуш Инвест компаниясы утуп чыккан. Тендердин жалпы суммасы 1 миллиард 300 миллион сом, ар бири 3 миллион 315 миң сом деп бааланган. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал.